Июль айынын 2 күнү Аларча мамлекеттик резиденциясы жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алган 54 окуучуга эшигин ачып, сыйлык ыйгарууга даяр турган учур Минкап башчысы Адылбек Касымалиевдин ЖРТдан жогорку бал алган балдардын ийгиликтерин куттуктап жатып, билимге умтулган жаңымын өсүп келе жатканын белгилеп өттү. Мени кубантканы быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан 56 миңден ашуун бүтүрүүчүнүн ичинен өзгөчө жогорку көрсөткүчкө жетишкен жаштардын саны кескин өскөнү болду. Бул билимдин баалуулугун терең түшүнгөн, конкреттүү максатка багытталган жаңы муун келатканын далилдейт. Алтын сертификат жөн гана жогорку бал эмес, ал үзүрлүү эмгектин, тынымсыз аракеттин жана чечкиндүүлүктүн сыймыктуу натыйжасы. Мындай жетишкендиктер билим берүү тармагында жүргүзүп жаткан саясаттын жемиши десек жаңылышпайбыз. Алтын сертификат ЖРТдан жогорку упай топтогон окуучуларга ыйгарылуучу өзгөчө сыйлык, ал бүтүрүүчүлөрдүн билимин жана аракетин тастыктап турат. Минкап башчысы Адылбек Касымалиев мугалимдерге коюлган ашыкча талаптардын кыскартылышы ушундай ийгиликтер жаралып жаткандыгына себепкер экенин айтты. Акыркы жылдары мугалимдердин айлык акылары жогорулатылып, мектептер курулуп, кошумча корпустар ачылып, 12 жылдык билим берүү системасына өтүү ишке ашырылды. Мындан тышкары мугалимдерге коюлган ашыкча бюрократиялык талаптар кыскартылып, агартуу министрлиги өзүнчө түзүм катары ишин жүргүзүп жатат. Бул өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгы буюрса бүгүнкү жаштардын ийгиликтеринен айкын көрүнө баштады. Албетте, бул ийгиликтин артында балдардын өз аракети менен катар ата-энелердин түйшүгү, мугалимдердин үзүрлүү эмгеги турат. Мындан улам баарыңыздарды ушул маанилүү окуя менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык алтын сертификат ээси болгон окуучулар өлкөдөгү эң мыкты университеттерге мамлекеттик жеңилдиктер жана артыкчылыктар менен кабыл алынышат. Минкап башчысы Адылбек Касымалиев окуучуларга кесип тандоо бул силердин келечегиңердин багыты деп кайрылуу жасады. Айрым изилдөөлөргө ылайык жакынкы 10 жылдыкта салттуу кесиптердин 70-80% трансформацияланып, жаңы адистер жаралат. Мындай шартта ийгиликке жетүү үчүн билимди үзгүлтүксүз жаңылап, заманга шайкеш көнүмдөрдү өздөштүрүү зарыл болот. Ошондуктан алдыда тандай турган кесибиңер жөн гана жумуш эмес, бул келечегиңердин багыты. Өлкөбүздүн ар тармагын өнүктүрүү үчүн билимдүү, жоопкерчиликтүү, кесипкөй жана мекенчил адистер зарыл. Республика боюнча 56 миңден ашуун абитуриент жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырган. Алардын ичинен 31.731 абитуриент кыргыз тилинде, 24.428 абитуриент орус тилинде тапшырган болсо, жогорку көрсөткүч 242 балга жеткен.